эң эле оор болду бул эми табигаттын кырсыгы дагы. Бул ар бир жерде боло турган эме да. Эң эле жүрөккө жакын болгону бул жанагы кичинекей баланы алып чыкканы болду. Тирүү калып турго 2 жашар баланы. Ошол экил жерде мен кошо жүрөгүм сыздады. Себеп мен дагы эне, мен неберелерим бар, чоң энемин. Ошол жерге аябай жүрөгүм ооруду да. Анан балдарымды куткара албай калдым деп байбичесин кучактап алып ыйлап аткан бир аксакал кишинин дагы жүрөгүм ооруду да. Мен балдарымды үйдөн куткара албай калдым, албай калдым деп. Ошол экилер болду да аябай. Кыргыз куткаруучуларына, деги эле кыргыз элине кандай баа берип калдыңыз ушул окуядан кийин? Ушул экил баратканда жанагы аэропорттон тозуп алган түрк аялынын аябай кубанып, кардаштарым деп аябай ушинтип аткан ошол экилге эме кылдым да аябай. Ыраазы болдум да. Негизи түрк мамлекети негизи эле түрк бардыгы эле түрк тилибиз да биз. Анан ошо кабыл алгандары жакшы эле болду. Биздин балдардын иштеп аткандары да жакты. Алар деле баягы өзүнүн алар дагы өзүнүн өмүрүн коопсуздук келип атса дагы тобокел кылып иштеп атышат. Ал жерде деле эми куткаруучуларга дагы рахмат. Абдан чоң. İşlerine iyilik, den soğuqları olsun. Sizlerge de işlerine iyilik. Oşuntip suramcılap atkanыңар üçün. Рахмат. Жана балдарды алып чыгып атышат. Кыргызстандыктар куткаруучуларын көп көрөм да мен. Анан Түркия аябай бизге ыраазы болуп атышат. Ошол эмнеси сиздин жүрөгүңүздү жылытты? Жардам көрсөтүүдө биз тараптан. Бардыгы эле акча тараптан мындай боз үй берип атабыз деп атышат. Куткаруучуларга да чоң рахмат ушу. Жаман иш болуп атат, көпчүлүгү жердин алдында калып атат. Кыргыз шараны Кызыл Өзгөш айылынан бир адам каза болду. Өтө эле оор болду. Негизи Садыр Нуркожоевго чоң рахмат, ушул жактан жардамчыларды жөнөттү. Биз ошо ыраазычылык эле билдирип турабыз азыр. Куткаруучулардын ишине аябай ыраазы болдуңузбу? Кайсылынысын көрүп аябай жүрөгүңүз жылыды? Бардыгына эле Кудай буйруса жакшы буйруса. Ошол алар деле жакшы жардам берип атат биздин куткаруучулар деле. Аларга деле рахмат. Бирок аябай оор жоготулду да. Сиз ошо интернеттен кайсы тасманы көрүп аябай кайгырып жүрөгүңүз менен балким ыйладыңыз? Боюнда бар аялдар, жаш балдар ошолорду көрүп жүрөк ооруду. Ну что скажу, жалко, обидно, конечно, столько людей погибло, столько, не дай бог, чтобы у нас тоже в Кыргызстане такое случилось. А что я скажу больше? Сожалею, соболезнования турецкому народу, а что? Больше ничего не смогу сказать. А что именно вас прямо сильно затронуло? Ну что, беда, это такая беда, что, конечно, это весь мир. Вот с Кыргызстана сколько людей, ребят, поехало, молодцы они. Да, но я уже старый, конечно, я бы тоже поехал уже, да. Затронуло, конечно, беда, как говорится, чужая не... А? Что именно затронуло? Ну, затронуло то, что весь мир помогает, сплоченно. Вот так бы всегда было бы. Вот так бы, тогда бы жили бы хорошо, еще лучше бы. Спасибо. Ой, азыр деген ошо канча 28 000 болуп кетиптир го, набат болгон кишилердин эмеси саны. Ошол эле аябай баарыбызды тең эме кылып атат, кыжалат кылыпчы байкуштар. Мы за турецкий народ, который поддерживаем их, конечно, всегда постараемся, чтобы по возможности жардамда берип атабыз. Кыргызстандын эли дагы мындай айкөл, биздики боорукер калк эмеспизби, анан кийин аны баарыбыз эле бергенге аракет кылып атабыз. Мисалы үчүн бир күндүк зарплатаны берип атат элдер, госслужбадагы иштеп аткандар. А биз болсо посильную помощь. Вот что, например, недавно у нас вот был мед, там вот эти вот продукты питания мы отвезли в посольство. Вот такой вот, мне кажется, каждый кыргызстанец жүрөгүндө эмне болуп атса, ошол, мне кажется, обязательно всегда за этот турецкий народ. Поэтому кыжалат кылган эле ошол байкуштардын побольше бы, конечно, чтобы вот наши ребята работают там, побольше бы спасенных, живых вот людей. Кайсыл окуя сиздин жүрөгүңүздө аябай катуу? Бизде жанагы кенедей балдарды табылып чыгып атпайбы? Эмен кулаган эмелердин астынан. Ушунчалык мен жүрөгүм ооруду да, өзүмдүн
мамлекетинде болуп аткандай сезилди. Себеби Боордош бир тууган эле мамлекетпиз да. Биринчи Кыргызстанга кыйынчылык келгенде сөзсүз Турция бизге кайрылган чын эле. Мен ошолорго колуман келишинче жардамымды берип, пенсиям частично бир аз бөлүгүн кийим кече болсо деле эметким келет. Булар да батыраак эметип кетсин, батыраак эметип тезинен калыбына келип, ушунчалык кейдик биз дагы тең бөлүшөбүз Турция менен. Сиздичи? Мен деле ошо жаман болуп атам, анткени ошондой кырсыктар эч жерде болбосун. Ал аябай жаман, канча киши өлдү, 25 000 киши өлдү деп атат. Эми жанагындай канчалык аман калган кишилер көбүрөөк чыгарылсын, көп эле аман калсын, мындай жер титирөө эч жерде болбосун. Бизде тынччылык эле болсун. Анан биздин куткаруучулар аябай ошол жерде мактоого арзып атат да. Сиз да көрүп атасызбы? Кайсыл окуясын аябай сүйүндүңүз? Ооба, мен да ошо сүйүнүп атам. Аман кишилерди алып чыгып атышат. Рахмат, ушу президентке да рахмат, ушинтип жардамдашып, ошо түрк элдерине жиберип, жакшы рахмат ушундай командага.